Салам достор, біз бүгін сіздер үшін абдан сонун маек даярдадык. Бүгүнкү биздин коногубуз ким деп ойлонуп жатсаңыздар, анда ал кыргыз шоу бизнесине жаңыдан кадам таштап, эл ичинде Досум аттуу ыры менен таанымал болгон ырчы Даниэль Каримов болмокчу. Андыктан Сокол медиа порталынан алыстабай, бүгүнкү биздин аптага арманы рубрикабыздын чыгарылышын толугу менен көрүңүздөр. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Ошо болсун Өзгөн районунун Кеңеш деген айылынан болом. Ошол жакта чоңоюп өскөн, ошол жакта жүргөн, ошол жактан башталган десем, үйдө аламга жол айылдан башталат дейт го, ошол жактан башталган баардыгы. Бирок айылдагыларга эч кимге билдирбейчүмүн, дагы чейх эле жобош жүргөн бала болчумун десем болот да, эч кимдин ишимде эле жок. Ыр чөйрөсүнө болгон кызыгууңуз эмнеден улам пайда болуп калды эле? Деги эле шоу бизнес чөйрөсүнө кантип аралашып калгансыз? Ырчы болушума себеп, өзүм ырчы деле сезбейм. Бирок ырчы болушума себеп, мен 7-класста концертте бир ырдап көрөйүн деп ырдап калдым. Ырдап калып эле андан кийин эжекелер кайра ырда деп кийинки концерттерге чакырып эле ошентип калды. Мен бир нерсе барак шоу өтүшү деп ойлонуп анан ошонун артып кызыгып, интернеттен көрүп, кантип ырдаса жакшы болот, кандай кылса жакшы болот деп интернеттен көрүп, изденип, анан ушинтип келип калдык. Анан бул чөйрөгө келген мен байкелерим себепчи болду. Талант Сагынбаев деген, продюсерим Абдиев Акбарали деген, Нурмухамед Жаркынбаев деген байкелерибиз чоң жардам берди. Жанымда жүргөн жакындарым, ата-энем чоң жардам берип, ушул убактан келип калдык. Кыргыз шоу бизнес чөйрөсүнө Досум аттуу ырыңыз аркылуу таанымал болуп калгансыз. Ошол ырдын жаралуу тарыхын айтып берсеңиз. Досум аттуу чыгарма бул Казакстандагы казак байкелерге таанымал негизи. Таандык то есть. Мен алардан уруксат алып анан ырдагам. Менин ырым эмес. Мен жөн эле аткаруучу. Досум Canıma dal menin dosum, taqdirda tabam dedim dosum. Arnalsın жүрөк ырlarım sağa menin. Клиби да чыкты жакында. Ошону клипти тартууда кандай кыйынчылыктар болду? Эмнеси менен эсте калды? Клип өтө кыйынчылыктар көп болду. Негизи кызыгуучулар да көп болот. Негизи биз октябрда тартканбыз, январда чыгардык. Ошого чейин кыйынчылыктар болуп, бир нерсе жетишпей калып, бир нерсе болуп. Клипти 4 күн тарттык, 2 сааттан уктап кайра туруп, саат 3-4ке чейин, кечки саат 3-4ке чейин тарттык. Эмнеси менен кызык болду, биз акырында сүйлөйт го. Ошол жерде жаман кызыгуучулар болду, айтпай эле коеюн. Кызыгуучулар болуп күлдүк да, күлкүнчтүү жерлер болду. Ошонусу менен бизде эсте калды. Биринчи клип эми эсте калат го деген ойдомун. Ал эми азыр келечек жөнүндө сурагым келип турат. Келечекке койгон пландарыңыз кандай? Деги эле Кыргызстандын желегин желбиретип, эл аралык сынактарга катышайын деген ойлоруңуз барбы? Балким Кыргызстандын таанымал ырчыларынын бири менен дуэт тартайын деген ойлоруңуз бар? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Пландарым өтө чоң. Буюрса Кыргызстандын атын, даңкын чыгарганга аракет кылабыз. Колдон келишинче бир эле Кыргызстанда эмес, башка жактарга барып да ырдайын деген ойлорум бар. Буюрса ошол пландарды ишке ашырып, буюрса Кыргызстандын атын чыгарабыз. Кеп бүгүн жеке жашооңузга бургум келип турат. Жүрөгүңүз бошпу? Эгер бош болсо, сиздей ырчы мырзага кандай кыздар чагат? Жүрөгүм бош, азырынча жашмын го дейм. Анткени азыр самый главный иштеш керек, бир гана ошо ишке көңүл бурам, жумушка, өзүмдүн пландарыма, кызга көп көңүл деле бура бербейм. Мага кызга көп талап кое бербейм да, анткени мен кандай болсом, мага да ошондой кыз келет деген ойдомун да. Мен кызды монтип издеп, мондай кыз болсо, тигиндей кыз болсо деп издебейм азыр. Жүрөгүм өзү тандап, өзү сүйүп алат деген ойдомун. Ыр чөйрөсүнө болгон кызыгуум 7-класстан башталып калган деп эдиңиз анан ошондон кийин вокалдык билим алып жатасызбы? Деги эле өзүңүздүн өнөрүңүздү, талантыңызды өркүндөтүш үчүн дагы кандай чараларды көрөсүз? Таштан Нурматов атындагы музыкалык педагогикалык коллежинде окуйм.
вокалларга барам, сабактарга барам, дополнительный сабактарга барам, бешеналига барам. Жакшы эле аракет кылам, болот атам го деген ойдомун. Кыргыз шоу бизнесине болгон көз карашыңыз кандай? Ырчылардан кимди сүйүп каласыз? Кичинекей кезиңизде кимдин ырларын угчу элеңиз? Кыргыз шоу бизнесине болгон оюм жакшы эле буюрса көп мүмкүнчүлүктөрдү азыркы учурда азыркы бийлик берип атат деген ойдомун. Бирок буга чейин кысымдар болуп келген деген сөздөрдү уккам, бирок өзүм көрө элекмин. Бирок если Кыргызстанда ырдай турган болсоң, бир көп жетишкендиктерге жетишпей каласың го деген ойдомун. Бир эле кыргыз тилинде эмес, башка тилде да ырдаш керек деген менин оюм. Мен чисто мисалы мага американский стилдеги ырлар жагат да. Бекжан Темирхан деген ырчы бар, ырчы байкебиз, ошонун ырларын угуп келем, жаңы ырларын угуп. Султан Садралиев байкебиздин, Бекбурбиев байкебиздин ырларын угуп, чоңоюп келатабыз. Ошол ырчылардын ырларын сүйүп алгам. Өзү негизи ыр тандабайм, мен көбүнчө сөзгө көңүл бурам. Сөзү маанилүү, мага тийиштүү болсо ошол ырларды көп угам. Жүрөгүңүзгө кандай ырлар жакын? Кандай темаларда ырларды жакшы көрөсүз? Мен баягы тема тандабайм, мисалы мен өзүм жашоомо тийиштүү болсо, мен мисалы жашоомо тийиштүү сөз ошол жерде жазылган болсо, мен ошого карап угуп кетем да. Ошол жерден мисалы сөздөр болот да. Ошол сөздөргө карап анан жакшы экен деп угам. Кээ бир шоу бизнес өкүлдөрү өзүнүн атын чыгарыш үчүн хайп жаратып чыгып атышат. Анан ушуга болгон көз карашыңыз кандай? Сиздин да ушундай хайп жаратайын деген ойлоруңуз барбы? Хайп кылган адамга мен жакшы эле карайм. Если жакшы жагы менен хайп кыла турган болсо, анда ал өзүнө плюс деген эле ойдомун. Если жаман жагы менен таанылып алып турган болсо, анда хайп кылып турган болсо, анда кичине жаман сөздөрдү угуп калат го деген ойдомун. Аны өзүм мындай хайп кылайын деген ойлор келген эмес экен. Хайп менен болсо деле таанымал болсо болот, мисалы. Бирок азыркы учурда андай оюм жок. Продюсер менен иштешем деп калдыңыз, анан айтсаңыз, продюсериңиз менен кантип таанышып калгансыз, деги эле продюсер менен иштөөдө кандай кыйынчылыктар болот? Продюсер менен иштешүүдө кыйынчылыктар баягы ортодо келишпештиктер болушу мүмкүн ичинде, бирок жакшы эле бардыгы буюрса менден жакшы эле. Мага жамандыгы жок адам, только жакшылык каалаган, алдыга умтул деген байкем бар. Байкем продюсерин жакын адамым. Продюсер менен кантип таанышып калганбыз? Мен көбүнчө айта бербейм да, мындай бирөө келип, "Сен ырдайсыңбы?" десе, "Жок, мен ырдабайм" деп эле коем да. Баягы айткан эмесмин ырдайм деп. Мен жанында бир 3 ай, 4 ай, то есть 1-2 ай жүрдү да, билбей элечи, таанышкандан кийин. Анан жүрүп анан мен жанында жүргөн Нурмухамед Жаркынбаев деген байкебиз билчү ырдаган. Анан ошо айтып коюптур. Ырдайт келдиң менен. Ырдайбы деп анан бир күн түнү чалып. Сен популярный турбайсыңбы деп. Сен ырдайт турбайсыңбы деп ошентип та. Кичине мындай эле ырдайм деп коем. Анан эртең келип сүйлөшөлү деди. Анан ошондон аркылуу сүйлөшүп таанышып болуп, продюсер болуп калгам. Ырчылыктан башка дагы эмне менен алек болосуз? Биз билбеген, эл билбеген да кандай өнөрлөрүңүз бар? Бош убагымда мен көбүнчө монтаж кылам. Монтаж кылам дагы. Буюрса сериалга тартылып атам. Сериалда тартылып атам дедиңиз. Демек актёрчулук өнөрүңүздө бар экен. Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Азыркы учурда бир ыр чыгарып атабыз, 2 ыр чыгарып атабыз, буюрса жакында чыгат. Уже аранжировкасы жазылып атат. Азыркы учурда Арслан Садыбакасов деген байкебиз жазып атат. Ошолорду буюрса жакында чыгарабыз деген ойдомун. Продюсер менен жакшы иштешип атабыз, ойлорду, пландарды алдыга коюп атабыз. Буюрса жакшы бир ырларды элге тартуулайбыз деген ойдомун.
мен өзүмдү атактуу деп деле эсептебейм. Огону ичине бир нерселерим өзгөрүшү мүмкүн, бирок андан башка эч нерсем өзгөргөн жок. Көп нерсем өзгөргөн жок. Мисалы, чөйрөм өзгөрдү. Жакшы адамдарга кошулдум. Азыркы чөйрөм мага өтө бир чоң таасирин берет. Өтө бир жакшы адамдар менен азыркы чөйрөм ошол. Атактуулукка чейин Даниэль кандай болсо, атактуу болгондон кийин деле ошондой, бирок өзүмдү атактуу деп деле эсептейм. Рахмат, чоң рахмат. Мен биринчиден апама ыраазычылык билдирем. Жакындарыма, Талант байкеге, продюсериме, Абдиев Акбарали байкебизге, Мухаммед байкеге, Эржан байкеге, Байболго, жанымда жүргөн жакындарымдын баарына ыраазычылык билдирем. Чөйрөмө мага чоң бир жардам берип атат. Эржан байкеге, Каныбек байкеге чоң ыраазычылык билдирем. Өтө чоң бир жардам берди. Элден бүтпөгөн жардамды ушулар берип атат десем болот. Силерге дагы чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушунча чакырып, коюңуздарга рахмат. Мына ушундай жагымдуу мүнөттөрдө биздин жылдыздуу коногубуз менен болгон маегибиз соңуна келип жетти. Баарыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктап, кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө демекчимин.